Саламатсыздар, урматтуу Туман Кеже каналынын жазылуучулары жана коноктору. Биздин канал күн санап өсүүдө. Бардыгыңыздарга ыраазычылык. Достор, биз ушул каналга сентябрь айына чейин 90 000 подписчик чогултуу планын койдук. Андыктан бул жаатта сиздердин жардамыңыздар аябай керек. Достор, эгерде ушул видеону көрүп жатсаңыздар, каналга сөзсүз түрдө жазылыңыздар. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Дүйнөдө болуп көрбөгөндөй ысык, кишилер көз жумган учурлар бар. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7-июлдан 10-июлга чейин өлкөдө катуу күн ысы турганын эскертти. Министрликтин маалыматына караганда Ош, Жалал-Абад, Баткен, Чүй, Талас облустарында абанын температурасы 40 градуска чейин жетет. Экстремалдуу ысыга барай бир катар өлкөлөрдү каптады. Канаданын айрым райондорунда, АКШ, Жакынкы Чыгыш, Улуу Британия жана бир катар европалык өлкөлөрдө катуу күн ысыды. Күнүн аптабы рекорддук температураны көрсөтүп, айыл чарбасына чоң чыгым алып келүүдө. Өрттүн чыгышына себеп болуп, дарыгерлердин кооптонуусун жаратты. Азыркы учурда Канаданын Квебек провинциясында 18 киши көз жумду. Мунун себебин дарыгерлер аномалдуу температура жана нымдуулуктун жогорку болушу деди. Өнөкөт оорусу барлар жана кары-картаңдар каза тапкан. Алардын көпчүлүгүнүн үйүндө кондиционер болгон эмес экен. Жергиликтүү саламаттык сактоо адистери кишилерге этият болуп, ар дайым өзү менен суу алып жүрүүгө, ысык мезгилде көлөкө жерде болууга кеңеш берди. Бирок баары бир медициналык мекемелер күнү-күнү тынымсыз иштөөгө аргасыз болду. Монреалда күнүнө 1200 киши дарыгерге жардам сурап кайрылып жатат. Бул мурдагыдан караганда 3 эсе көп. Мындай жагдай Канаданын премьер-министри Джастин Триндонун билдирүү менен чыгууга аргасыз кылды. Ал жарандарга кайрылып, аптадан сактанууга чакырган. Бул Британиядагы күнүн ысыгы мээс ызгырат. Айрым шаарларда рекорддук ысыга барай катталууда. Глазгодо 31,9 градус жана Белфастта 28,5 градус ысык. Мындай аба ырайы бир топ чыгымдарга алып келди. Австралиянын бир штатынан ысыктан асфальт жол эрип кетти. Жыйынтыгында жолго батып калган бир нече автоунааны чыгарып алышты. Аномалдуу ысык аба ырайы дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө байкалып жатат. Баку, Тбилиси, Ереванда болуп көрбөгөндөй температура катталды. Омандын Курайат кыштагында температура 42,6 градус болууда. Улак bbc.com. Каналга жазылып, аталган видео боюнча өзүңүздүн оюңузду комментарийге калтырыңыз. Эскерте кетсек, Туман Кеже каналы 85 000 болгондо жабылып кетти. Бирок биз токтоп калбастан кайрадан ишти ушул канал менен баштадык. Андыктан бизди туура чын менен кабыл алып, каналга жазылгандарга чоң рахмат.